Акыркы жылдары саясий жана социалдык аял эркек ортосундагы көйгөйлөр коомдук талкууга байма-бай чыгып, аялдарды камтама кылууда дешет серепчилер. Алдыдагы парламенттик шайлоодо аял депутаттар аз келип калышы мүмкүн экендиги жөнүндө ой-пикирлер ачык айтыла баштады. Жайдак калгандай да биздин аялдарыбыз. Анткени мурда квота менен министрлик берилчү, квота менен жетекчилик берилчү. 2005 жылы бир да аял өтпөй калып парламентке, анда да бир уят болгонбуз. Биз парламенттеги аялдар 3 жылдан бери ушул маселени өтө катуу көтөрүп келатабыз. Ошонун аркасы менен ушу биздин өлкө башчыга чейин жетип, март айында биздин өлкөбүздүн башчысы өзүнүн указы менен программага кол коюп берди. Ал программа аялдардын саясий жаатта карьерасын көтөрүү жөнүндө да. Кечээ жакында эле мыйзамдын долбоорун иштеп чыктык. Жакында биз Жогорку Кеңештин сайтына чыгарабыз. Бул аялдардын гендердик теңчилиги жөнүндө сиз айткандай мамлекеттик, муниципалдык кызматта министр болуп келе аткан аялдар дагы көп туруктуу иштебей жатышат. Бир дагы бизде губернатор аял жок, аким аялдарды көрбөй атабыз. Бүт эле айыл өкмөттөрдүн башчылары эркектер болуп атат. Өтө аз да өкмөттөрдү башкарган аялдар. Ошого 30% гендердик квотаны азыр биз ушул бүт механизм, процедуралар менен киргизели деп атабыз да. Ошол жанагы резервтен баштап конкурс өтүп аткан кезде ошондо биз квотаны баягы механизмин киргизип койбосок, анда аялдардын эч кандай гарантиясы жок болуп калат экен да. Эми аялдардын коомдогу орду жөнүндө карт тарыхтын барактарын карап чыксак, мындан бир кылым мурда аялзаттын тагдырынын өзгөрүүсүнө кыргыз мамлекети өзгөчө көңүл бурганы жөнүндө далилдүү маалыматты эшитебиз. Саясий аламанда чуу дегенде кызуу марафонго чыккан аталган кыймылдын финиши кандай болду? Кыргыз аялзаты өз потенциалын кандай ачыктай алды? Кыргызстан аялдардын саясий укугу жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча глобалдык индексте 145 өлкөнүн ичинен 75-орунда турат. Коңшу Казакстан 47 орунда катталган. Биздеги аялзатынын турмушунун кыйынчылыкта экенинин далили. Критика менен эле токтобостон биз азыр ойлонуп туруп, мен ойлойм, чоң мамлекеттик комиссия түзүшүбүз керек. Бир гана депутаттар эмес, ал жерде тажрыйбасы бар адистер болуш керек да. Азыр иштеп аткан, иштебей аткан, жаңы чоң билим алып аткан жаштарыбыз болуш керек. Ар жактан билим алып келип аткан. Ошолор отуруп туруп бир программа жазып, мен оюмча ошону киргизиш керекпиз. Ансыз биз ушинтип эле баягындай көмүскөдө калып, пожарниктерге окшоп эле бул жерде мындай окуя болду, бул жерде мындай болуп атат, рэкет, тамак ашыны ойлосоңуз, балдардын тамак ашы бир өзүнчө чоң проблема, биологиялык коопсуздугу кандай болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир чоң комиссия түзүп туруп, бүт тармакка бөлүп, тарбия бир жагын, тамак аш экинчи, дене тарбия үчүнчү, анан кийин билим жагын баягындай алып туруп, бир өзүбүздүн ошо мамлекеттик башчыбызга бир мындай толук кандуу ойлонулуп жазылган программаны сунуштап, анан ошону биз киргизишибиз керек. Өлкөдө формалдуу түрдө аял менен эркек тең укуктуу, иш жүзүндө андай эмес. Кыргызстандагы статистиканы алсак, аялдардын саны 53%-ды түзөт. Расмий маалымат боюнча өлкөдө ишсиздердин саны 205 миңдин тегерегинде. Алардын жарымын аялдар түзөт. Кыргыз мыйзамдары боюнча парламент депутаттарынын кеминде 30% аял болушу шарт болсо, учурда алардын саны 19% деле түзөт. Жетекчи кызматтарында өңчөй эркектер. Мына азыр мектептерде билим берүү тармагында абдан чоң стагнацияга тушукту деген өзүбүз көрүп атабыз. Биз баягы патриархалдык жаатта өнкөн элбиз да. Билим тармагына эркектерди кантип кайтарып келе алабыз? Билим берүү тармагы негизи аябай жүрөктө өйгөн көп маселелери бар. 30 жылдан бери мына өткөн биздин тарыхыбызда биз ойлонбогон баягындай үстүртөн саясат жүргүзгөнбүз да, билим тармагында, билим берүү тармагында.
мурдагы болгон жакшы билим берүү системаны бузуп алганбыз дагы, анын ордуна жакшы системаны кура албай калганбыз. Ар бир баягындай батыш чыгыш ар бир донорлор каяктан акча берсе эле ошолордун сөзү өтүп, ошолордун программаларын киргизип, сиз айтмакчы биздин элдин өзүнүн менталитетин эске албастан, биздин билим берүү тармагында канча жылдагы чогулган жакшы тажрыйбаны эске албастан туруп, биз бузуп туруп, ордуна бир туруктуу система кура алган эмеспиз да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2377 мектеп бар. Анда 90.000 мугалим иштейт. Ошо 90.000дин 90% аял зат. 2000ден ашык бала бакча, 10.000дин тегерегинде кызматкерлер. Себеби азыр кайтарылып атат да бала бакчалар. Ошондо да 90% аял заты иштейт. Мейли саламаттык сактоону албайлы, мейли социалдык чөйрөлөрдү албайлы, баардык катмарда аялдар эмгектенип жатышат. Билим берүү тармагы албетте биринчи кезек эле билим сапатын жогорулатууну коюп, тарбия иши экинчи планга өтүп кеткен да. Мектепке эркек мугалимдер келбей калды. Себеби айлык аз болчу. Бирок Кудайга шүгүр деш керек. Акыркы Садыр Нуркожоевич мугалимдердин айлыгын 3 эсе көтөргөндөн баштап эркек мугалимдер келе баштады. Демек, эркек мүнөз уже мектепте пайда болду. Значит, талим тарбияга бир өзгөчө басым жасалат деп ойлойм. Себеби аялдар абдан назик келет, мээримдүү келет. Эркекте мындай талим тарбия бере албайт. Билим сапатын ооба бере алат, бирок тарбияны катуу мындай талап кыла албайт да. Гендерлик теңчилик сакталбаганы кимди түйшөлтөт? Эркектер колундагы бийлик менен аялдар менен бөлүшкүсү келбегенинин себеби эмнеде? Ошол гендердик теңсиздикте болуп жүрбөсүн? Деги эле эркектер аялдардын кыймылдап жакшы турмушка жетип иштегенин жактырышпайт экен. Өздөрүнүн амбициясы жол бербейт экен. Ошондуктан мынакей азыр эмнени көрүп атабыз? 7 дубандын губернаторлору жалаң эркектер. Гендердик саясат деп эле көп бежиреп сүйлөп атышат. Бирок гендердик саясатты биз жоготтук. Аялдардын кайсы жерде болсо ордуда аялдар жоопкерчилик менен иш кылат. Кандай жумуш иштерди албасын, аялдар ошол жумушту аткарып, ишти өтөсүнө чыгарганга качан да болсо аракет кылып келген аялдар да. Мен аялдардын орду бардык жерде болгонун каалайм да, бардык иште аялдар катышканын каалайм. Ошондой эле жогорку кеңеш болобу же министрлер болобу, бардык жерде аялдар кошулса, жумуш жакшы жакка жылат го деген бул менин жеке оюм да. Кээ бир аялдардын көйгөйүн изилдеген серепчилердин ой пикирине кайрылсак, гендердик квота киргизилгени бул аялдардын позициясын кемсинтүү деген ачык оюн көп саймедирип калышат маалымат булактарында. Серепчилердин белгилешинче, бара-бара аялдар үчүн квота деген түшүнүк жоюлат. Себеби аял эркегине карабастан талапкерлер татыктуулугун шайлоочулардын алдында ар кими өзү далилдеп, электен өтүп келиши керек. Шайлоодо да караш керек гендер маселесин, квота маселесин карашыбыз керек. Бардык жерде тең, кээде ашып кетет да, шайлоого келгенде эле түшүп калышат да. Сылабыбыз бизге орун беришиң керек, квота беришиң керек. Башка учурда тең. Эркектерден укук талашат, эркектерден орун талашат. Ушул нерсени караш керек, туура. Мындай пикир акыркы учурда Кыргыз парламентинде да айтыла баштады. Жигердүү пикирге кошулалы. Анткени 100 жыл мурун аялдардын жолун ачып, азаттыкка жолдомо берген мамлекеттик долбоор коомдо түзүлгөн аялдар формациясынын күчүн баалап, СССРдин конституциясына 1977 аялдар СССРде эркектер менен бирдей укукка ээ деген сүйлөм киргизилген. Жогорку жетекчилик кызматта өлкө эгемендүүлүк статусун алган жылдары аялдар келгендигинин фактылары катталган. 1991 жылдан 1993 жылга чейин Кыргызстандын башкы прокурору, 1993 жылдан 2007 жылына чейин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрайымы болуп Чолпон Баекова иштеген. Ал эми Роза Отунбаева эгемендүү Кыргызстанда саясаттын эң бийик чогусуна чыккан аялдардын жалгызы.
2010 революциядан кийин убактылуу өкмөттүн төрайымы, Кыргызстандын президенти болуп, Кыргызстандын тарыхында гана эмес, жалпы Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги биринчи аял президент. Акыркы учурда парламенттеги депутат аялдарынын санынын азаюусу көп талкууга алынып келет. Кайчы пикирлер арбын. Себеби аялдар дайыма орчундуу социалдык проблемаларды көтөрүп чыгат эмеспи? Гендердик тең салмактуулукту колдоо боюнча квота киргизүү парламенттин отурумунда кызуу талкууга алынып жатат. Маселенин өзөгүн чыгарган таймаштар азырынча актуалдуу мүнөздө. Бирок квота маселеси келечекте жоюлары күнөм жаратпайт. Адамдардын аң сезими, түшүнүгү, саясий маданият өзгөрөт. Мисалы, өнүккөн Европа жана Америкада квота маселеси каралган эмес. Бирок азырынча Кыргызстан үчүн гендердик теңдикке кайдыгер мамиле жасоо бул негизги адам укугу колдоо гана табуу үчүн эмес, туруктуу коомдун негизги өнүгүүсүнүн шарттарынын бири. Аялдар жана кыздар Кыргызстандын калкынын жарымынын көбүн түзөт жана алардын укуктарын кеңейтүү социалдык биримдик жана экономика өнүгүү үчүн абдан маанилүү. Кыргыз эркектери эч качан аялды кордогон эмес. Кандай салым кошконго күчүңөр жетип атат? Депутат болуп келатканымда повесткамда айтканмын, мен зордук, зомбулукка каршы мыйзамдарды жазам. Себеби мен прокуратурада иштеп, ушул жаатта көзөмөл жүргүзгөм. Абдан жакшы билем да ушу проблемалардын баардыгын. 3 жыл жаздык мыйзамды. Кудай буйруп, ушу бизди колдоп, президентибиз жакын арада август айында кол коюп берди. Ушул январь айында 25-жылдан ушул мыйзамдар күчүнө кирет. Биз 12 мыйзамга жана кодекске толуктоо өзгөртүүлөрдү киргиздик. Биринчиден каттуулаттык, аябай. Экинчиден бир эле биз мыйзамды анан кийин жазаны күчөтө бергенибизден андан биз көрүп атпайбызбы? Андай деле натыйжа болбой атпайбы? Ошондуктан биз бир нече механизм киргиздик да. Кыскача мисал айтып берсем, 30 жылда биздин үй бүлө кура турган жаш балдарыбыз чоңоюп калды. 30 жылда биз билим берүү жаатында дагы аларга бул тараптан тарбия бербедик. Үй бүлөнү кандай куруш керек, этикасы кандай болуш керек, жоопкерчилиги кандай болуш керек. Ошол эле учурда өзүнүн ата-энелеринен дагы ошол балдар үлгү ала албай калды көп үй бүлөдө. Себеби ата-энелер экономикалык маселелерди чечем деп көбү үйүнө көңүл бурган жок, миграцияга кетти, түнү күнү иштешти. Ошон үчүн баягы үлгү жок болгондуктан азыр баягы конфликтти чечкенде баягындай жакшынакай сүйлөшүү жолу менен чечишти билбейт. Бүгүнкү күндө зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү көп катталгандыгына байланыштуу жылдан жылга бул процент көбөйүп атат. Быйыл 37%ке көбөйүптүр былтыркыга караганда. Укук коргоо органдарынын статистикасы боюнча. Ошондуктан азыр 10 күндүк жарыяланган. Жерлеринде бардык бийлик бутактарында зордук зомбулук боюнча катталган учурлар боюнча конкреттүү иштер бардык 18 субъект тарабынан азыр жүрүүдө. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар эле эмес, ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү да болот, ата-энелер балдарынан, миграциядагы ата-энелер балдарды таштап кеткен бир туугандары тараптан жабыркаган зордук зомбулуктун мүчөлөрү келишет. Өзгөчө белгилей кетчү маалымат. Быйыл Пекинде аялдар укуктары боюнча бүткүл дүйнөлүк конференциянын кабыл алынган декларациясы жана иш-аракет платформасы аялдардын укуктарын кеңейтүү жана аялдар менен кыздардын зомбулуктан сактоо боюнча убада бергенине 30 жыл болду. Аялдардын лидерлигин өнүктүрүү, гендердик зомбулукту чечүү Кыргызстанды адилеттүү жана тең укуктуу коомго айландыруунун негизги приоритетин түзөт. Учурда өлкөбүздүн аял затын өз күчүнө ишендирүүгө умтулган өлкө болуп трансформацияланышына мезгил жетти. Кийинки эфирде жолугушканга чейин.